26 октябрь күнү кечки саат 9 чамасында Баткен районунун Самаркандек айыл аймагындагы карым участкасынан 3 адам шахта астында калды деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын куткаруучу тобу барып, 3 адамдын жансыз денесин сыртка алып чыгышкан. Самаркандек айыл аймагындагы тургундары 3 жарандын баягы жансыз денеси куткаруучулар тарабынан жердин астынан тереңдиги болжол менен 92 метр деп атат. Ошол тереңдиктен алып чыгышып, райондук милиция кызматкерлерине өткөр бергенбиз да. Бүгүнкү күндө Самаркандек айыл аймагынын карамагындагы 5 көмүр кенинде атайын лицензиясы бар. Анын ичинен 3-өө иштеп, 2-өсү убактылуу токтоп турат. Ал эми талапка жооп бербеген шахталардан көмүр казгандарга иш козголуп, жоопко тартылса да мыйзамсыз аракеттер токтобой келет. Ошону элдерге түшүндүрүп айтканбыз, бирок ошого карабастан элдер бул 3-4 күн мурда эле барган экен балдар. Ошону казабыз деп анан бизге маалымат жеткен, айыл өкмөтүбүзгө, айыл өкмөт шахтерлерге айтканда алар кууп түшкөн ал жерде булардычы. Ошого карабастан булар кече бир күн мурда барып, ошо мурда жабылган шахтаны кайрадан ачып кирген экендер. Самаркандек айылынын карым участкасында эле 20 чакты көмүр шахталары бар. Бул жерден жергиликтүү тургундар өз алдынча уруксатсыз көмүр казышат. Кара алтынды техникалык коопсуздукка жооп бербеген каражаттар менен сыртка алып чыгышат. Шахталарда бир адам араң баткыдай болуп казылган. Бул карым тоолордун арасындагы шахталарга түшүүчү жана ал жерден казылып алынган көмүрдү алып чыгуучу негизги каражат. Ал эми муну тартып чыгыш үчүн көмүр казуучулар мындай мотоциклдерди пайдаланып, трос менен тартып чыгышат экен. Атайын кызматтар жыл сайын көмүр кендерин текшерип, талапка жооп бербеген шахталарды иштетүүгө тыюу салып келишет. Ага карабастан жыл башынан бери эле 12 адам шахтада каза тапкан. Ал эми Самаркандек айылындагы көмүр шахталарында эле 4 адам каза болгон. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.